ар бир ийгиликке бала жетиштин бир эле жолу бар, ал сабырдуулук. Сабырдуу адам ийгиликке жетишет. Сабырсыз адам эчтеге жетпейт. Ошого сабыр кылып 6 жыл, 7 жыл окуйсуң, алым болосуң, кары болосуң. Сабыр кылып иштейсиң, чоңоёсуң, чоң бизнесмен болосуң, чоң өкмөт иштеген адам болосуң. Не болбосун? Адам сабыр менен гана жетишет. Дүйнөгө дагы, ахиретке дагы. Өзгөчө ахиретке бир гана сабырлык менен жетишет. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала бул жерде дагы ва ла юлаккаха илля сабирун. Бир гана сабырдуу адамдар ушундай макамга, савабуллах, Аллахтын астындагы савапка жана неге бейишке жетишет дейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылган: Аллахумма ла тажали дуnya акбара хаммина ва ла маблага илмина ва ла гаята рагбатина. Ila ахирил хадис. Ya Allah, биздин Аллахумма ла тажали дуnya акбара хаммина. Биздин максатыбыз дүйнө кылып койбогун деген. Кимдин максат дүйнө болуп калса, ал кор болот. Ал акчанын, дүйнөнүн кулу болот, Кудайдын кулу болбойт. Ага жетпейт. Жетпей, ошо менен өлүп кетет. Кудайдын кулу болгон адам дүйнөгө да жетет, Аллахтан да табат. Акчанын кулу болсоң, Кудайдан да кур каласың, акчадан да кур каласың. Эң жаманы ушул жерде. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуасы жаттап алгыла. Аллахумма ла тажали дуnya акбара хаммина. Ya Allah, биздин негизги максатыбыз дүйнө кылып койбогун. Вала маблага илмина. Биздин илимибиз дүйнөнүн тегерегине калып кетпесин деген сөз. Эми биздин илимибиз бир гана дүйнө болуп калбасын. Биз ахиреттин илимин үйрөнөйлүк. Сени тааныган, ахиретти үйрөткөн илим Аллах насип кылгын деп Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылган. Ошон үчүн дүйнө балдар керектүү нерсе, зарылчылык нерсе, андан биз качып кутула албайбыз, бирок чеги менен болуш керек. Эгерде дүйнөгө батып кетсең, дүйнөнү кор болосуң, дүйнөдө да корсуң, ахиретте да корсуң. Мына Карун өтө чоң бай, өтө чоң адам, падыша болом деген адам акырында байлыгынын кесепети менен туура эмес пайдаланган себептүү кор болду. Натыйжасы не болду? Фахасафна бихи ва бидарихил арз. Фахасафна бихи. Аллах Таала айтат, ошо Карунду биз жерге жуткуздук дейт. Жер жутту аны ва бидариhi. Ан жашаган коргонунун дагы. Фама кана лахум мин фиатин янсурунаху мин дунилlah. Алладан башка эч ким жардам берген жок дейт.